Обода Азаттык радиосунун Даңсте телепрограммасы бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жашоо турмушу, ошондой эле жаратман каармандар тууралуу баяндар сунуш кылабыз. Экологиялык көйгөйлөр арт искусствода жаш илимпоз Наргиз Абдыкалык кызы коомчулукту таштанды таштабоого, айлана чөйрөнү таза сактоого чакырат. Искусство бул адамдын жүрөгүнө жетүүчү эң жалгыз гана жол. Адамдардын жүрөгүндөгү нерсени өзгөртүү менен биз коомду тазартсак болот, агартсак болот. Жакындардан ажырап, көчөдө калган 9 жашар Илья мектепке бара баштады. Биринчи этажда малчы менен жашачымын, жардам беришип малчыга. Анан Семеновка айылына келип мен бияктан окуп атам. Арстанбаптагы эл тургузган жаңы мектеп Орусияда иштеген мигрант өз айылына билим канасы алып берди. Мектептер мәчитлерге караганда көбүрөөк сабак келет. Ундан юкарыраак турат деп билем мен. Мектеп салуу мечитке караганда көбүрөөк сооптуу иш жана жогору турат деп билем. Кайберендин саны канча? Нарында жапайы жаныбарлардын эсебин тактоо иштери жүрдү. Бүгүн бияктан көргөнүбүз эртең тиги октуга кете берет. Бүрсүгүнү тиги октуга кете берет. Экиси да саналып калышты ма? Экиден да саналып калышы мүмкүн. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү жаш искусство таануучунун майда бирок маанилүү кадамы тууралуу баян менен баштайын. Наргиз Абдыкалык кызы Гапаратиев атындагы Көркөм сүрөт музейинде илимий кызматкер болуп эмгектенет. Ал экологиялык көйгөйлөрдү искусство аркылуу чагылдырып, коомчулукту таштанды таштабоого, айлана чөйрөнү таза сактоого үндөп келет. Бул багытта Наргиза балдар үчүн устаттык саат өткөрүп, жаш сүрөтчүлөр арасында көргөзмө уюштуруптур. Анда жаратман каарманыбыз тууралуу кесиптештерим Зайырбек Ажыматов менен Давран Игамбердиев даярдаган тасмага чогуу назар салсак. Менин атым Наргиза, мен күндө эртең менен туруп ишке барганда, троллейбустан түшүп калып, ишке чейин көчөнү тиктеп басканды жакшы көрөм. Көчөдө жашоо кандай жүрүп жатат. Бирок көчөдө бара жатканыңда ошол кооз биздин жаратылыштагы жашоонундагы булгаган таштандыларды көргөндө аябай жүрөгүм ооруйт. Анткени бул биздин жоопкерчиликсиздигибиз болуп эсептелинет. Биздин жашап турган чөйрөнү биз сакташыбыз керек. Сумкамда мен медициналык кол капты алып жүрөм, анткени ар түрдүү ушундай ситуациялар болуп калат. Мен жумасына бир жолу ушул Монгол кафесинен айнек идиштерди алып кетем, айнек бөтөлкөлөрдү. Алардан жаш балдар менен мастер-класстарды өткөрөбүз. Алар бутылкаларды боешот. Бөтөлкөлөрдү боешуп, өздөрүнө үйлөрүнө сувенир катары алып кетишет. Азыр ушул кафеге кирсек, алганы. Саламатсызбы? Бөтөлкө барбы? Бар. Рахмат. Эми искусство дүйнөсүнө кеттик. Биринчи музейге келип калганда өзгөчө бир дүйнөсүн сезгем, искусствонун. Ошол дүйнөдөн азыр деле чыга албай жүрөм деп айтсам болот. Бул деген адамды бир тарбиялай турган, жүрөгүнө бир нур бере турган жашоо, алам, искусство өзү бир. Азыр болсо ошол искусствону башка бирөөлөргө дагы жеткирейин деп, айлана чөйрөмдөгү инсандарга дагы түшүндүрүп, айтып берип, алар дагы ушундай искусство дүйнөсүнө келсин, таанып билсин, өздөрүн ушундай бир чоң дүйнөгө тартууласын деген сыяктуу ойлорум бар. Мындай мастер-класстарды болсо эки теманы аралаштырып, башкача айтканда экология темасы менен искусство темасын бириктиргенди жакшы көрөм. Ошон үчүн мындай мастер-классты ойлоп таптым. Беш алатасың да сааттагы? Орус тили. Сен музейге көп келесиң, Мен мындан 1,5 жыл мурун Кыргыз-Орус славян университетин бүтүргөнмүн. Университетти бүтүргөндө эле ушундай чакыруулар келип түшкөн музейге иштегенге, бирок ал убакта айлык маян аябай аз болчу. Абдан эле аз болчу. Ал менин жашаган жериме эле, квартирама эле жетет болчу. Бирок мен чыдап 2-3 ай иштегенден кийин бизде музейдин жана ошондой эле маданият кызматкерлеринин айлыгын көтөрүштү. Азыр жакшы эле, буюрса
Бул жерде калып калган негизгиси, жумушуңда негизгиси бул акча эмес экен. Жумушуңда негизгиси бул ошол өзүңдүн ишиңди, жумушуңду сүйө билүү, ал жердеги чогуу иштеген адамдарың, аларга жакын болуп каласың. Көп алсаң дагы болот, анткени бул айнеке, акрил краска жуга берет. Муну болсо белек кылсаң болот. Абдан жакшы. Дагы сары өңдөн кошсоң кичине. Бул болсо биз жасап жаткан жумуштун кичине гана бөлүгү. Ошол экология темасына биз конкурс уюштурганбыз. Конкурстун негизинде көргөзмө залы ачылган. Азыр болсо ошол көргөзмө залды силерге көрсөтсөм. Мисалы, бул Бейшибек кызы Айжамалдын жумушу өзү Чуйков окуу жайынын студенти болуп эсептелинет. Адамзаттын символу деп аталганы анткени бул адамзат таштандын арасында калып бара жатат деген ойду бергиси келген. Чындыгында эле азыр ушундай, азыр согуштан эмес, адамдар ушундай таштандын артынан биздин ден соолугубузга зыян келип, өтө көп зыяндуу заттар бөлүнүп чыгат. Мисалга алсак, жанагы эле биз колдонуп жаткан полиэтилен желимден жасалган пакеттерди ойлосок, баштыктарды, булар биз алып жатканда каяка барат деп ойлонбойбуз. Күнүмдүк эле биздин турмуштан алынган эң эле жакшы мисал деп айтсак болот. Бул жакта бир эле кружка турат. Андан кийин өтө көп биз бир жолку колдонуучу кагаздан жасалган кружкаларды көрүп турасыңар. Мунун мааниси ушунча миңдеген, миллиондогон стакандардын ордуна биз болсо бирөөнү колдонсок болот деген идеяны айткысы келген. Искусство бул адамдын жүрөгүнө жетүүчү эң жалгыз гана жол. Жалгыз ошол жол менен элди агартса болот деп ойлойм. Анткени бул искусство жолбосо биздин адамзат, коом, бул жон гана биздин ой жүгүрткөн адамдын мээси эмес, жүрөгү дагы болуп эсептелинет деп ойлойм. Адамдардын жүрөгүндөгү нерсени өзгөртүү менен биз коомду тазартсак болот, агартсак болот. Наргизанын ишине ийгилик каалайбыз. Кийинки баяныбыз Ысык Көл облусунан келди. Анда сөз 9 жашар Илья тууралуу болот. Жакындарынан ажырап калган Илья тууралуу буга чейин да уксаңыз керек. Эч жерде окубай эле кимдир бирөөнүн үйүндө койчу болуп жан багып жүргөн Ильяны атайын кызматтын өкүлдөрү түптөгү үй бүлөлүк типтеги балдар үйүнө которуп, жеткинчек жакындан баштап сабакка бара баштаптыр. Келечекте президент болом деген Ильянын жашоосу, окуудагы жетишкендиктери кандай? Аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева кабар алып келген. Илья 2 жыл мурун апасынан ажыраган. Быйыл күз айларында атасында көзү өтүп кеткен соң ал жалгыз калган. Ноябрь айында кароосуз калган өспүрүмдүн Күрмөнтү айылында бир үй бүлөнүн колунда малчы болуп жүргөнүн укук коргоочулар айтып чыгышкан эле. Андан бери Ильянын турмушу башкандыкка өзгөрүлдү. Записываем, Илюшенька. 4 он прибавить 2. Ильянын дайыны билингенден кийин Түп райондук балдарды коргоо бөлүмү анын метрикасын калыбына келтирген. Андан кийин өспүрүм Ысык Көл районунун Семеновка айылындагы ынтымактуу үй бүлө аттуу үй бүлөлүк типтеги балдар үйүнө которулган. Бир айдан бери Илья мектепте билим ала баштады. Илюша прибыл к нам 28 ноября. Еще нет месяца, как Илюша. Биздин 1-класста азыр 24 бала билим алат. Илья болсо бизге ушул жылдын 28 ноябрында келди. Класс аны жакшы кабыл алып, өзү да бат эле аралашып кетти. Адеп келгенде тамга тааныбайт эле. Мен үйдөн өзүм тамгаларды жазып келип, Илья менен сабактан кийин отуруп иштедим. Бул аракетим текке кеткен жок. Кабыл алуусу тез болгондуктан бир айдын ичинде жеңил сөздөрдү окуп, математикадан кошуу, кемитүүнү жакшы билип калды. На сегодня Илюша уже простые слова умеет читать. Илья менен кошо 12 баланы Светлана багып жатат. Алардын ар бири ар кандай сыноону баштан кечирген жетинчектер. Эне мээрими, үй бүлө жылуулугунан өксүгөн балдарды Светлана жакшы түшүнөт.
Ой, это ты мне нарисовал? Ой, молодец. Ынтымактуу үй бүлө аттуу балдар үйү 15 жылдан бери кароосуз калган балдарды асырап келе жатат. Директор Светлана Студеникина Ильяны психологиялык жактан таанып билүүгө аракет кылып жатканын билдирди. Когда он приехал, такое ощущение, как будто он игрушками вообще не играл. И когда я спрашивала у него, что... Илья келгенде бир жума бою тынбай бул жердеги оюнчуктар менен ойноду. Демек, тилекке каршы анын балалыгында бул нерсе болгон эмес. Мага келип, мени кучактап, менин мээримимди талап кылганы көрүнүп турду. Ал ата-энем деп адамдарды эмес, роботторду сүрөткө тартып бергенде аябай таң калдым. Отуруп экөөбүз көпкө жай сүйлөштүк. Мектепке барасың дегенде өзүнүн костюму, шымы болобу деп сурады. Алып бергенде өзгөчө кубанды. Азыр мени апа деп, күйөөмдү ата дейт. Биз анын билим алуусуна чоң көңүл буралы деп болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Канткен күндө дагы бала үй бүлөдө тарбияланып, негизгиси билимдүү болушу керек. Бул анын кийинки келечегинде чоң роль ойнойт. Эта куколка была такая, включаешь, она разговаривает. Илья өзү жаңы шартка көнүп калган экен, жеткинче келечек пландары менен тартынбай бөлүшүп, президент болууну кыялданарын айтып берди. Гүрмөттүдө жашачумун мен. Ошо чоң үйдө жашап, Рыспек атамдыкында. Ошо биринчи этажда малчы менен жашачумун, жардам беришип малчыга. Ошо 3 үй саап, ана Семеновка айылына келип мен бияктан окуп атам. Эртең елкабыз болот. Эртең достор болуп елкага барабыз. Айтмакчы, кыргыз тилинде суудай сүйлөп, орус тилин билбеген Илья азыр орус класста окуп жатыптыр. Түпрөндүк балдарды коргоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, азыр райондо турмуштун ар кандай сыноосуна туш болуп каралбай калган 10 бала фостердик үй бүлөдө тарбияланып жатат. Ал эми Ысык көл жана Түп райондорунан келген дагы 12 бала Семеновка айылындагы үй бүлөлүк типтеги балдар үйүндө тарбияланып жатат. Мындан тышкары ата-энеси миграцияга кетип, тууган туушкан кары чоң ата апасынын колунда калган балдардын жагдайы да курч көйгөй бойдон кала берүүдө. Кундуз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык. Кызыктуу каармандар болсо, Азаттыкка кабарлап коюңуз же пикир, сунуштарды күтүп калабыз. 0550 988 755 бул Азаттыктын WhatsApp номери. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз көрүп жаткан Азаттык радиосунун Дэнисте телепрограммасы эми көрсөтүүнү өз айылына мектеп түптөгөн мигрант тууралуу баянды сунуш кылайын. Базаркорон району Арыстанбап айылынын Кызыл Алма участкасында башталгыч класстар үчүн жаңы мектеп ачылды. 180 окуучуга ылайыкташкан бул мектепте эми Кызыл Алмалык жеткинчектер окуй башташат. Чыгымдарын Орусияда иштеген жергиликтүү эмгек мигранты курулушун эл бүткөргөн мектептин кыш шилдеде ачылыш аземине каарчыбыз Руслан Калматов да барып келген. Арыстанбаптын Кызыл Алма участкасында жаңы мектептин ачылышы жергиликтүү тургундарды кубантты. Алар 5 чакырымга жөө катап окуп келишкен жаш балдардын түйшүгү жеңилдеди дешет. Ойлап, кыш пәсіліде бұл оқушылар қандай мектепке вақтыда барыпты екен. Кыш күндөрү мектептен кайткан балдарыбыз үчүн кооптуу болчу. Анткени түштөн кийин 3-чү нөөмөтө окуган балдар караңгыга калып, кечкисин токой аралап келүүгө туура келет. Кээде ата-энелери балам үйгө келелек деп бизге кабатыр болуп телефон чалышчу. Ошондуктан 6 сааттан кийин балдарды үйүнө жөнөткөндө аман эсен жетип алды бекен деп санааркайт элек. Бизди кубандырганы жаш балдар үчүн мектеп жакын болгону. Мектепти салып берген айылдашыма мен ата-энелердин атынан чоң рахмат айтам. 2 кабаттуу 6 класстык канадан турган мектептин курулушу былтыркы жылдын жай айларында башталган. Маалым болгондой, мектептин курулушуна керектүү каражатты жергиликтүү тургун эмгек мигранты Кубатбек Досматов бөлүп берген. Ал эми айылдыктар курулуш иштерине көмөктөшкөн. Менетти эл кылды. Каржылашты Досматов Кубатбек. Бир адам менен бүтпөйт экен бу. Эл менен бүтөт экен да. Самый главный biz maksat kaldık, maksatımızı жетip, böyle bütürdük. Akırın jetkiremiz деп.
от и до документа фото эмелери бар, сүрөттөрү. Любой момент жооп бере алам буга. Бардык коопсуздук. Бардыгы нормально Кудай кааласа. Буну проектный смета иштеткен болсок, буну аяк бияк 20 миллион айтар го. Эмгек мигрантынын салымы менен пайдаланууга берилген мектептин ачылыш азами 13 январда өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айылдын тургундары катышты. 41 жаштагы Кубатбек Досматов 20 жылдан бери Орусияда иштейт. Бирок жакынкы жылдардан тартып үй бүлөсү менен Бишкек шаарында жашайт. Биякта школа алыс, 5 километр арасы, балдар кыйналып атат кышында деп элдер ушундай сунушту айтып, возможность болгон болсо жардам берип койгула деген болчу. Проектти өкмөттөн алып, шуну элге жардам берип курдук. Элди баары мемлекетибизге акырындан жардам берсе, Кыргызстанда элибиз, журтубуз өнүк, мемлекетибизди рубаштап неме кылганыбызга эмгек кошсок деп ойлойм да. Кызыл Алма участкасындагы 2 кабаттуу жаңы мектеп номер 19 Арслан Баба атындагы орто мектептин филиалы болуп калат. Анда 1-4 класска чейинки 150 бала билим алат. Мектептер мәчетлерге караганда көбүрөөк сабак келет. Ундан юкарыраак турат деп билемем мен. Мектеп салуу мечитке караганда көбүрөөк сооптуу иш жана жогору турат деп билем. Ошол мектептен дин аалымдары, эл жер үчүн кызмат кылган адамдар чыгат. Мечит салып ага кызмат кылуу учуру өттү. Эми жаштар жана келечек үчүн камкордук көрүү мезгили келди деп ойлойм. Имаратты куруу үчүн 6 миллион сомдой каражат жумшалган. Жаңыдан бүткөн мектепте эмеректердин жетишсиздиги бар. Азырынча эски парта жана столдор колдонулуп турат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү февраль айында мектеп жаңы эмеректер менен камсыздалаарын билдиришти. Чет жакта иштеп өз айылына мектеп салган мекендешибизге рахмат айтабыз. Мектеп көпкө кызмат кылсын деп тилейли. Көрсөтүүнү дагы бир мигрант жигиттин жакшы саамалыгы тууралуу баян менен улантайын. 24 жаштагы Бекзат Сулпиев Орусиядагы ишин таштап, Ысык Көл облусундагы Ак Суу районуна кайтып келген. Ал ушул тапта айылдагы мектепте диний тарбиядан сабак берип жатат жана бир нече ай мурда грэпплинг боюнча машыгуу залын ачкан. Спорт залдын ачылышын жылуу кабыл алган айыл жаштары анда машыгып, спортчу болом деп кыялдангандар да көп экен. Бекзат Сулпиевдин Отрадный айылындагы иримне кесиптештерим Айгерим Акылбекова менен Бексултан Абибакир уулу баш багып, спортко дилгир балдардын машыгууларын видеого тартып келишкен. Айылдагы ар бир таң бири-бирине коюп койгондой окшош. Мындагы балдардын башкы милдети мектептен тышкаркы учурда үй оокатына жардам берип, мал тейлөө. Негизи айылдагы балдардын жумушу ушундай эле. Мал салып телеп эле. Анан ушу 4 айдан бери грэпплинг ачылган ошондон. Ошо мал телеп коюп бүгүн окуу жок, ошо окудай. Бүгүн эртерээк болмок ошо. Мал телеп коюп эле ошого барыш керек. 16 жаштагы Канимет Оңкошов үйдүн улуусу жана башкы жардамчысы. Ал бош болгондо дароо интернеттен мушташ, күрөш видеолорун көрүп, өзүн да мелдеш талаасынан көп элестетет. Мурун Инстаграмдан, Ютубтан көрчүм негизи. Негизи аябай эле кызыкчу. Хабибти көрүп, Тони Фергюсонду көрүп. Ушинтип күндө келип балдар келгичекти залды ушинтип даярдайбыз. Маттарды тизип. Бул жерде өзүбүздүн залыбыз жок болгон соң бул жерде күндө сабак өтүлөт, физкультура сабагы. Анан ушинтип алып жыйнап койгонго кайра туура келет. Күндө ушинтип жыйнап тренировка бүткөндөн кийин кайра жыйнап коюп турабыз. Залды кайра жууп, кайра тазалап. Бир нече ай мурда Каниеттин кыялына жетелеген грэпплинг боюнча машыгуулар башталган. Айылдагы 400дөн ашык окуучуну батырган Мурат Калиев атындагы мектепте азыр эми аптасына 3 жолу кечинде каникул учурунда мынтип эртең менен машыгуулар болот. Assalomu alaykum. Kirgile. Chechingile давай.
Так, бег на коленах. Быстрее, быстрее, давай. Греплик боюнча машыгуу жайы бул азырынча мектептин спорт залы. Полду төшөлгөн матрастарды машыктыруучу Бекзат кайрымдуу адамдардын жардамы менен сатып алган. Бирок мында азыр жуунуучу же кийинүүчү жай, кыскасы машыгуу залындагыдай шарт такыр жок. В эту сторону. Раз, два, три, четыре. Балдар күндүз кечке оокат кылышат. Биринчиденчи, булар деле каар күрөп, мал салаларын тейлешип, мал багышып, бүт бар тең тиричилик жүргүзөбүз да айылдачы. Ошол оокаттарын бүтүрүп коюшунан кечинде да еще ошондон да убакыт таап келишет тренировкага депчи. Хоккеист балдар да бар, ошол жака барып тренировка кылышат, бияка келип тренировка кылышат да. Через болот да, через тияка, через бизге келипчи. Ушуна тренировка кылышат. Анан мындай маданий деле бара турчу жери жок айылда, мындайча айтканда. Эми кээде эле мындай жаңы жыл майрам сайрамдарда эле болуп калбаса клубубуздачы. Айылда бош убакыт көп, кечинде узун да. Бош балдар жаман жолго барбасын деп, ошол лучше бош жүргөн балдар келип ошо тренировка кылып, лучше өзүнүн спорт жагынан, хотя бы спортто өндүрүштүн, спорт жагынан кызыгуусун арттыралы деген ойдо ошо бияга ачылды. Колду кое бербей эле, кармадың, ошол жерден уже сразу. Вообще кое бербеш керек. Азырынча эми балдарга дагы, өзүбүзгө дагы иштегенге шартыбыз пока жок. Азыр балдар деле ушул жерде тренировка кылышат, чечинип кийинишет. Өзүбүздүн рабочий иштей турчу местабыз дагы ушул жер пока. Ушул жерден жазып турам, ар бир балага журнал ачып алгам. Канча ким бала келип атат, кайсы бала келбей эле, бүт баарын отметкалап. Душ сала алып атканбыз бул жергечи, азыр душ жок да. Тренировкадан тердейсиң, душ керек болот анан. Ошого деп фонд ачып, ошого акча чогултуп атышат ата-энелеричи. Мындай ким канча берет. Анан жакшы, раз кызыгуулары ата-энелерге дагычы колдоп атышат, аябай элечи. Акчаларын чогултуп берип атышат, буюрса жакында душ салабыз, дагы татамиге алып беребиз деп дагы эме көбөйдү спонсорлорчу. Ошо буюрса эми, бирок бул жерге күндүз сабак өтөт, кечинде келип тренировка кылабыз. Күндө биякты жаябыз, күндө кечинде кайра жинейбиз да. Ошол жагынан кичине кыйыныраак болот да. Шашпайдан акырынан жасагыла життер, акырынан. Денеңерди ортолгула. Негизи ачылганына 2-3 ай болуп калды. Ошондон бери башталгандан бери эле келип атабыз. Чоң максаттар бар алдыгачы. Ушу агайыбызга чоң рахмат, ушундай убактысын бөлүп, ушундай машыктырып, зарплата деле албайт анан. Жакында эле жаш спортчулар биринчи медалдарын багындырышты. Алар Ак Суу райондук мелдеште жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп, медаль тагынышкан. 24 жаштагы Бекзат Сулпиев өзү да ушул мектептин бүтүрүүчүсү. Бир учурда күрөш менен машыгып, мелдештерден калбай, Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик диний тарбия жана спорт академиясын аяктаган. А бирок көр тирилик аны да башка мекендештердей иш издетип Орусияга айдаган. Россияга барып торговый агент болуп, торговый представитель болуп иштеп жүрдүк. Жакшы чоң фирмада иштедик, жакшы жумуш болду, ачыгын айтканда. Анан ошо айылга үйдөлөр да кел деп шартка байланыштуу келип калдык. Анан ошо айылдан эле кыймылдай эле, айылдан эле өзүбүз эле ушул жерден эле өнүгө сөйлүү, тияктан тапчы акчаны бияктан эле табалы деп эле бияка токтолдук. Негизи айылдан деле эч жака чыкпай эле айылдан эле оокат кылса болот, ачыгын айткандачы. Мал сал, жер, техника, ушундай кирип чыгып школдо иштеп, тренировка кылып, спортто жүрүп дайымачы. Ошо анан айылда эле болобуз эми, буюрса. Грэплинг бул күрөштүн бир түрү. Ал Кыргызстанда 2012 жылдан тартып өнүгө баштаган. Федерациянын маалыматы боюнча, бул жол менен 2000ге жакын киши учурда грэплинг менен машыган. Көрсөтүүнүн нарынан келген баян менен улантайын. Нарында кайберендерди эсепке алуу иштери жүрүп жатат. Дүйнөгө аты чыккан кайберендердин Кыргызстандагы саны 17 миңге жакын деп эсептелет. Анын дээрлик жарымы Нарын облусунун тоолорунда жашайт. Бул жапайы жаныбарлардын эсебин тактап туруу үчүн жылына 2 жолу санак жүргүзүлөт. Жаратылыш ресурстарын сарамжалуу пайдалануу департаменти жүргүзгөн быйылкы кышкы санакка кабарчыбыз Мирлан Кадыров да күбө болуп кайткан.
кийиктин жүрүшүн айтып берсеңиз. Кийик санак эми ана так жүрбөйт да эми. Болжолдуу түрдө санайбыз. Бул Нарын районунун эгери Алишер Аракеев бир айдан бери ат үстүнөн түшө элек. Милдети өз аймагынан Аркар Кулжа менен Тоотеке жапайы эчкилеринин санын аныктоо. 10 миңдей теке бар десе, биз 10 миңди тең көрө албайбыз да. Короо эмес да бирден алып санагандай. Бирде санагандай короо эмес ал. Биякта бүгүн бияктан көргөнүбүз эртең тиги октуга кете берет. Бүрсүгүнү тиги октуга кете берет. Бир кийик экисинен саналып калышы ыктымал, э? Экиден да саналып калышы мүмкүн. Андайлар болот. Аба ырайы мындай кар жаап жаткандыгына байланыштуу бул кай бирлерге эсеп жүргүзүү кичине кыйынчылык жаратат экен. Андыктан азыр мына эгерлер өзлөрүнүн чатырларын бул жака тигишти. Ушул жерде ошол кардын басылганын күтөбүз. Андан кийин акырындык менен кайрендерди саноого өтөбүз. Эки баланын башына быйыл вирус пайда болгон окшойт. Ооба, жайында чоңондарда бийсин көрүп аткан. Ошо Нарын жана Ысык көл. Эгерлер кайберендерди саноо ишин жылына бир жолу өткөрүп турушат. Октябрдан декабрь айына чейин талаа иштери жүрөт. Ал эми январь айында кагазга түшүрүү иши менен улантылат. 2018-жылдагы санак боюнча Нарын облусунда 7000ден ашык Аркар Кулжа, 14000 эчки теке болгон. Ал эми дүйнөдө өзгөчө коргоого алынган ак элбирстин саны 30 чамалайт. Кыргыз Республикасынын аймагында 14000ден 17000ге чейин баягы кийик Аркар Кулжа боло турган болсо, ошонун 7000 тегерегинде Нарын облусунда, дагы бир 5-6 миңи Ысык көл облусунда, анан башка облустарда баягы анткени себеп мунун ареал обитания деп коет орусча айтканда. Ошо Нарын жана Ысык көл дубандары булар сырткы зоналарга Аксай, Арпа, Ак суунун сырты, Жети өгүздүн сырты жана Тоң районунун сырттары ошол Аркар Кулжа эчки теке жүргөнгө аябай ылайыкташылгандыктан басымдуу бөлүгү Кыргыз Республикасында баягы Ысык көл жана Нарын облустарында да. Ошентип эртеси күнү жолдуладык. Тоотекенин үйүрүнө кезиктик. Эгерлер дүрбү салышып, аларды санаганга аракет кылып жатышты. Кыргызстанда Аркар Кулжага аңчылык кылууга уруксат берилген. Бул жаныбар дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү. Аларды атууга уруксат 70 000 сомду түзөт. Ал эми тоотекелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 000 сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018-жылы 80 кулжа, 320 тоотеке атууга уруксат берген. Ошол эле кезде Аркар баштаган жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору парламентте 2019-жылы октябрда талкууланып, колдоо тапкан эмес. Ага 109 депутаттын 82-си четке калсын деген добуш беришкен. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу. Мына ушундай баяндардын топтому Данистенин жаңы сезондогу чыгарылышынын мазмунун түздү. Ошондой эле биздин башка чыгарылыштарды azattik.org жана YouTube'дагы каналыбыздан таба аласыз. Студияда мен Сабыр Абдумомунов болдум. Кийинки дүйшөмгө чейин эсен туруңуз.